Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ta'ala çeksiz maktalar. Peygamber sallallahu selam salavatlar olsun. Tokçuluk imandan çıkarat degen temani qaraylik bugün. Bir qarya adam açarçılık mezgilinde ölüp atkanda baldarına aytatken biz aябай жақсы torda жашап атабыз. Bizden keyinkilerin akvalı kanter ekendi. Oşonda balası surayt eкен ata, жерге окатың жоқ, ашқадан өліп атасындағы бұл мезгілдің несін мақтап атасың десе, атасы айтқан екен. Бізден кейінкілерді тоқшылық болады дағы, тоқшылық имандан шығарып, адамдар бұзықлық жолы көп кірішеді. Әлем бізде иманымыз бүтін. Мен ошаны айтып атам деген екенді. Бұл шында өле кембағалшылық мезгілде мына өздері аралашып көріп қалған уақыттарда деле адамдардың қолында бір 3-4 қой бар, бірден үй бар. Бірақ ошол уақытта қандай эле бір жартынан осы бөлішіп жетілі ішіне бір уй туса дағы узашқа деп, іштақа деп шақырылады эле. Бір-бірін аябай елдер қамқор эле bir iş kılıp kalsa derece olup aşağı kılıp ошол işin bitirip берет эле. Şu nerseler tokçuluk payda olduğunda sekin жоголуп oturup hazır жоқ деле болуp kaldı da. Yok hazır koңушу менен işimiz болбой kaldı. Her kimimiz öz için gana bolup boldu dagı bolsun nereye turan bolup kaldık da. Eме ошондой mezgil boyunca bir okuyan. Bir adam bolgan eken, özü soda kılıp жүрүп аябай байган eken, байып öz жашаган жерлерге ошо тегеректе шаарлардын ар бир точкаларына бирден имараттарды салып, ошол жерге кызматкерлерди коюп, зергерлик дүкөндөргө алтын күмүш жанагындай зер буюмдары заказ кылып, салган имараттарын шунчалык кооздоп, жанагы Абраханын сарай эмесинде мечитине кылып. Максат адамдарга баягы мактаныш, өзүн көрсөтүш да. Шунчалык текеберлик күч алып, эч адамдар менен эсептешпей, жарды жалчы менен иши жок. Шинтип өмүрү өтүп, акырынан бир эки шаардын kesişken жерге аябай келишкен бир кан сарайды салып, сарайды шукмуштар кылып туруп кооздоп, анан ошол жерге элге чай берди дейт, тамак берди. Бирок дасторкондо отурган адамдардын арасында бир дагы кедей, кембагал, жетим, жесир деген эч ким жок эле. Жалаң аттуу баштуу дөбөшаларды гана чакырды дейт. Бул байлыкка шунчалык малынып калгандыктан, токчулукка берилип калгандыктан, анда адамдарга деген жылуулук жүрөгүндө эч кандай нерсе жок эле дейт. Ал адамдарды адам ордуна көрбөй турган деңгээлге жетип калган эле дейт. Ошондой күндөрдүн биринде жанагы өзүнүн адамдарын кол астында жумушчулары, азык сөйөткөндөр, телехранительдери бардыгын ээрчитип ууга чыкты дейт. Ууга чыкса бир элик, аябай суу элик мындай өтүп кетип атканын көрүп калып, жана соодагер бай ушунчалык жанагы суу артып дейт. Биги эмеселе бир өтө чоң бир байлык жүгүрүп кетип аткандай. Дароо жаасын алып туруп баягы эликке карап мээлеп калды. Ошол эле убакта ошол эликтин наркы тарабында бир кембагал мерген дагы эликти көрүп ал дагы мээлеп калды дейт. Эки тараптан жааларын мээлеп бир убакта жааны кой беришкени бир убакта ал келип калды дейт. Экөөөнүктен. Жаанын огу эки жактан барып эликке сайылды, элик ошол жерден жыгылып өлдү. Жана бай соодагер барып мен өлтүрдүм деп. Ого чейин наркы кембагал мерген чал да келип калды, мен өлтүрдүм деп. Булардын жааларынын огунда дагы айырма бар эле да. Байдын жаасынын огу жанагындай зергерлер укмуштай кылып жалтыраган сонун нерселерден жасап койгон. Ал эми кембагалдыкы жөн эле сайт алдын
түз жыгачынан жасалган ок. Көрсө, кембагалдын огу эриктин жүрөгүнө тийиптир дагы, байдын огу эриктин мойнуна сайыптыр да. Ошентсе дагы берки аны тоотпой, бул меники сагач бара тийбейт деп зөөкүрлүккө салып аткан убакта ошол жерге бир карыя келип калды дейт. Жана экөөнүн талашын угуп, бай айтат экен, мен буга эч нерсе бербейм, бул меники деп. Жана сакал айттыр, мына бул октор экөөңкү эки бөлөк дайын турат. Кембагалдын огу жүрөгүнө тийиптир, сенин огуң мойнуна тийиптир. Бул деген сөз